Ötölbey atat buna eken, buna ötölbey atat. Buna. Şu işte. Bilip durup linyanın aldına koyup. Keçine 5 minut karaya koysun şunda otat. Biz hazır Ош шаарынын Манас-Ата районундагы номер 1 троллейбус каттамынын акыркы аялдамасына келип отурабыз. Бул жердеги негизги тыгынды жаратып аткан бул Кудайберди унаа тетиктер базары болсо, ал эми дагы экинчи унаа тетиктер. Бир жыл болуптур. Унаа жуучу автомойкалар курулган. Бирок 2 күндөн бери мына жерде светофор иштебейт. Андан дагы тыгынды жаратып, айдоочуларды кыйнап келет. Алдыда бул боюнча кеңири маалымат беребиз. Биз менен болуңуздар. Мына урматтуу туугандар, өзүңүздөр дагы күбө болуп атасыздар. Мына жерден троллейбус бурлайын десе, мына бурлайын десе, мына ушундай машина троллейбустун бурла турган жолуна чыгып алган. Мына ушундай учурлар көп эле катталабы? Мына жерде знак бар да, тем көп болот. Айдоочу дегенде укук бар, закон бар. Бирок эми каалаганыңызда жүрө берсек бул. Жол эрежесин сакташ керекпи? Же каалаган жерге кое бериш керекпи? Мына троллейбустун эмесин. Сиздики аке? Акыл шокурсаңар го. Карап койсоңуз экен, карап турам. Интервалдан кетип атасыз. Мына ушундай троллейбустун жолуна коюп койгон айдоочу өзү келди. Интервалдан кетип атат мына бала. Күн жатат. Мына бiri рейстен калып атат. Biri reysten kalıp attılar. Bize 4 minut kalan. 2 minut oldu. Anda 2 minut oldu. Gene kaçanlar 2 minut oldu ama çalıp yürüp varıplar. Geç kalmıyor. Kulağın hapsasını beri. Akıl adamız var. Kaçman ne? 2 minut oldu. 3 O minut ben geç kalırım o şey 2 minuttu. 2 saat da. Biri reysten Yalnız civarında mı? çok hakkın olar. Onu kaçtınız var. Kaçı var? Kulağın hapsasını beri. Şubat kavaştan kaçtınız. Osman kalmışsın. Yarım saat olsam 10 minut oldu. 10 minut oldu. 5 minut oldu. 5 minut oldu. Biri reysten duran tövasınlar. Göstersin. Evet çıkartar. Evet var. Bana gaz da iyi gidiyor. Tavşan. Hayır. Yok. Çok. Al da iyi gidiyor. Kendine işim açamaz. Bunu tutma. Bana işim açar. Sizin işim açar. Kaç para kadar? Sen benim hiç takıtma hakkım yok. Onlar tutma hakkı. Hiç hakkım yok. Nereye gel takıtma? Siz ne tutma hakkınız var bana. Bana takıtma ben. Koydum git. Vur gel çıkmatmayın be. Ya akıl ıslattılar. Tabii de ıslattılar. Ben tutarım. Al bak buradan. Tamam. Bana da tamam. Sen bozun. Ben böyle mi? Bol versin. Bak bol versin. Akıl adam olasın. Maşinalar bir şey etmedi lan. Бул мойка өзү качан курулду? Как biz yıl olayına kaldı. Tamam maşinalar bir şey etmedi. Şöyle karab sekin vururlar arası. Bir de kım oldu. Maladan da O nereden burulaldı? O şuradaki burçka koyuyorlar. Tamamdan ötü. Alalım. Ne yapalım? Alalım dedi. Çıkarlamayalım. Tamam konuş gerek de. Süreç çok şeylerle durga konuşuyoruz. Ушундай жол четине туура эмес токтоп турган автоунаалардын негизинен ушундай троллейбустар алардан качып өтөмүн деп ушундай штангаларына, мына ушундай 2 зымга уланып турган штангаларына yüzüp алган учурлар дагы көп кездешет экен. Мунун айынан
мына борбордук көчөлөр дагы ушундай пробка болду. Aydoçlumun. 1,5 жылдан бeri işteyiz. Aydoçlu болып. Анан нол жердеги стоянка дегендер бар да. Нол жерде мына мойканы көрүп атасыздар. Ушул мойка өзү эле берди, деме парковка болгонда, ол жерде мисалы үчүн троллейбустар бурулат. Троллейбустар бурула албайт. Жол бергиле десе, каяка коелу, каяка алайлы, өтө өргүле, бата өргүле деп ушундай сүйлөшөт. Анан силерден суранып кетерибиз, ушул жерлерди карап берсеңер. Мына троллейбустун линиясы ачык туруш керек. Мыйзам боюнчачы. Ушуларды карап берсеңиздер. Мына мойканын немесине кирдим мен. Немесинечи администраторуна кирдим мен, лично өзүм кирдим, кирип айтсам, мындай маани бербеди, эми баары акчалуу көп адам акчаны чечет дегенде маани беришпеди. Мына азыр деле көрүп атасыздар. Азыр бирок бүгүн жума, эртең воскресенье күндөрү келсеңиздер, мына жерден троллейбус эли өтүшөт. Мына жерден. Анан мына поворот, мына азыр көрүп атасыздар. Мына жерден троллейбус өзү бурулуп кетет да ошол жерденчи. Анан мына жерге коюп алышат. Мынакей азыр дагы мына бир маршрутка койду. Ушул ошондорду карап берсеңиздер, троллейбус шоферлору ушул жерден кыйналып турушат да. Жаңы троллейбустар келген, автобустар келген, өзүңүздөр билесиздер. Ошо жаңы троллейбустун номер 1 троллейбустар каттамы бизде ошо ХБКдан, конечкасы ХБКда, Манас ата кичи шарчасынан бурулат, конечкасы ошо жерден. Ошо жерге бизге киргенде неме болуп атат, көйгөй жаралып атат. Кээде мына светофорлор да өчүп калып атат, ошондо дагы көйгөй болуп атат. Мына Кутайберген запчасть базарына келген машиналар багы адамдар бүт ушул жерге коюп, биздин линияны өзүнө коюп алып, көйгөй жаратып атышат. Биринчиден ошол аябай кыйналып атабыз. Андан кийин мойка курулуп калды. Быйыл 2018-жылы курулду. Почти 1 жыл болуп калат жакында. Булар дагы ошо көйгөй жаратып атат, эми жаратпай атат деп айта албайм. Булар да ошо жараткан үчүн графиктен неме тоскоолдук болуп атат. 2 мойка курулду, бир эмес. Бул жердечи ошон үчүн тоскоолдук болуп атат. Ушуларды көзөмөлдөп койсоңуздар, жардам бериңиздер. Анан биздин директорубуз дагы Капаров Талант быйыл болду бизге. Ал дагы жардам берип атат. Алын жетишинче азыр эми бүгүн ошо бетондорду коюп берем деп сөз берди. Азыр бүгүн Кудай кааласа ошону көрөйлүчү деп турабыз. Бетондорду коюп берсек кичине жеңилдик болуп калат деген ойдобуз. Негизги тыгынды мына ушул мойка менен. Негизги тыгынды ошо мойка менен Кудайберген запчасть базары кылып атат. Негизги тыгынды. Аны эл баары эле көрүп атат. Таксисттер деле мына жерде турган таксисттер дагы билип атат. Даже мен видеолорго алып койгон сүрөттөрүм бар. Айлабыз кеткенде ошол ишти дагы кылып атабыз. Ошол эми ошону түшүнүп, биздин директор аракет кылып бүгүн чечем деп неме кылып атат, ошо жардам бер. Анан дагы бул жагын көрөбүз го. Koyarsa